Урматтуу айымдар, биздин азыркы мастер-класс ушул жилетка корсет. Жилетка корсет бул алды мынакей өкүнүн сүрөтүн салынды. Эми ушул мастер-класс негизи баягы ушундай чермелерге сүрөт салганда ийне менен сүрөт тартканды үйрөтөбүз. Караңыздар, көрүңүздөр, ушундай кооз чермелерди жазаңыздар биз менен кошо. Бүт көргөздүк. Кантип ушу өкүн сүрөтүн, гүлдөрдү кандай жүн менен эмне кылып эметиш керек экен. Анан кийин муну увалка кылгандан кийин, киргизгенден кийин ушул көрүңүздөрбү, ушундай аябай жакшы сонун сүрөтү да анан эмеси мындай жумшак, анан катуу болду да. Мындай кармаанда жумшак, а мындай эметкенде формасын кармайт. Анан мен монтип жиптер менен четтерин көктөп койдум. Сашико деп коет, ушинтип көктөп, бияктарын баарын кооздоп койдум. Ушундай конечный результат кылып. Анан кийин арт жагы болсо мындай, мынакей арт жагы. Өзүнүн фасонун мындай кылып, бияка уштукуйраак кылып, мындай эметтим да. Арт жагында мындай түшөт, угалы түшөт. Анан бир жерде байланат. Корсет байланат, мынакей. Көрүңүздөрбү? И бул жагында да гүл бар. Аябай жакшы мастер-класс, оңой сиздерге ушу мастер-классты биз тарттык. Много вискозаны мен атайлап ушундай өң алдым. Джинсанын азыр мода болуп атыр го, джинса чермелерге, кийимдерге ушинтип баягы сайма сайгандай. Алыс жактан бул джинсадай көрүнөт. Мынакей гүлдөрүн көрүңүздөрбү? Джинсадай болуп көрүнөт. Джинсага баягы эмесин сайма сайгандай болупчу. Кийгенде дагы көйнөктүн үстүнө дагы шым менен, рубашка менен кийсеңиздер болот да, комбинировать этип баары деген. Эми ич жагы болсо мынакей азыр көргөзөйүн сиздерге. Ич жагында ийне менен сайгандан кийин моундай сүрөт түшүп калат. Ийне менен сайылды да, бул ич жагы эчтеке деле андай деле роль не играет. Кие берсеңиздер. Таза болбосо бирге чехол тигип алса болот. Бирок эми мен чехол деле каалаган жокмун. Мына бул жүндү айтып кетейин, кол тыткычка тыттым. Жанагы кардер деп коет. Ручной кардер деп коет. Мына жүндү ушундай тыткычка тыттым. Мындайынан тытып, чарба жүндү, гребенной лента алган жокмун, чарба жүндү эле алдым да. Анан мына могу жерге тесёмка тиктим. Мына ич жагына тесёмка тиктим. Көрүңүздөрбү? Мына тесёмка тигилди. Во-первых, биринчиден бул могу жактагы петлялардын баары деги жабылды, тигилген петлялар. Экинчисинен бул болсо баягы могу жагына бекемирээк болду да. Анткени нагрузка келет. Тартабыз да биякты. Тартып кийебиз да, затягивать этип тартып кийебиз. Мынакей, урматтуу айымдар, колдонуңуздар. Ушул мастер-класс менен биз менен бирге болуңуздар. Биздин YouTube каналга катталып, башкаларга да бөлүшүп, лайк басып, комментарий жазып, биз менен бирге болуңуздар. Мынакей эжекелер, биз жаңы эле айтып кеткен корсеттин лекалы ушундай. Ушундай өзгөчө кылып, башкача кылып, манекенге отурускан эметкен жокмун. Лекалын мен алдым дагы, жана мусор пакетти алып туруп эле гүлүмайга кийгиздим. Бүт скотч менен денесин баарын айландыра клейлеп, ушу подрездерин, лямкаларын бүт түздүдүм да. Анан бияктарын өйдүрөөк кылып эметим. Эми бул увеличенный вариант да, 1 к 5. 1-ге 5 деп кошкондой болдум да. Эми мисалы 10 сантиметр болсо 5 сантиметр бияка кошуп койдум да. В общем, бүт длинасына 5 сантиметр, бул жагына да 5 сантиметр. Лямкаларын ошол бойдон калтырдым. Биягына кошулган жок. Азыр сиздерге көргөзөйүн.
көрсөтөйүн. Мына эжекелер көрүңүздөрбү? Мына лямкасы ошомойдон калат. Анткени бияка мен коэффициент увеличения кылган жокмун. Антип эле жүн салганда бияка чыгып кетет. Подрезтерин салган жокмун. Горловинасын ошомойдон калтырдым. Бир гана могу жерге коштум. Кечирип коюңуздар. Жүн менен иштегенде. Мына көрүңүздөрбү бирге? 5 сантиметр бирге коштум. Бул жака да ушу бул жолу бир сантиметр коштум да, азыр мындай көрсөтөйүнчү. Эми ушул лекалы негизи основной да. Ошон үчүн мен азыр сиздерге кененирээк көргөзөйүн. Мынакей. Так. Кайерге кошулду? Мына ногу мойнун ошомойдон калтырасыздар, бияганы ошомойдон, лямкаларын ошомойдон увеличивать этпейсиздер. Единственное, ушул лекалдын эмнеси жакшы, корсеттин, мына берге кошосуздар бир аз. Увалка болот да. Берге кошосуздар. Бул жагына кошосуздар. И биягы узундугун. Эми мындай да, берге ашып кетсе, кыркып коебуз. Ашпайт деле мен мындай жүндөрдү мындай подгиб кылам да, берди калыңыраак кылыш керек, анткени берди завязка болот. Эми берди бирке мындай кийип көрөсүздөр да, уже увалка болуп атканда кийип көрөсүздөр. Анын могу жери мындай кененирээк болсо, берди сүрүп салса кирип кетет. Кайран бери да катуу болуп калат да. Эми биягы тим эле аябай узун болуп кетсе, кыркып коесуздар. Узундугун кылсаңыздар болот, могу эмеге чейин. Талиядан ылдыйраак кылыпчы, жакшы эле нетсе болот да. Анан мындайынан бул эми лекал мындай да, көрүңүздөрбү, мындай кетет. Лекалды андай кылбай элеңиздер, антип эле могу жагы чоюлат. Увалка кылганда биягы бүт чоюлат. Ошон үчүн ушул мына лекалды жасаган эң оңой, корсеттики эң оңой. Бул корсет башка бул ортопедический корсет кылабыз. Буну именно кооз, ошону постоянно кийсеңиздер, мисалы конокко деле кийип барсаңыздар болот, тойго деле, жашынакай көйнөкүңүздө сыртка чыкканда деле, компьютерде отурганда дагы ошондой кыласыздар. Мен муну башкача бычып, башкача петляларынан эттим. Мурунку корсеттер алар да абдан жакшы, бирок бунун кенен белди, анан баягы ич жакты бекем кырмап туруп, анан баягы эмени осанканы абдан жакшы кырмаганга аракет кылабыз да. Мен берге дагы могу жерине жүндү калыңыраак салам, берге да калыңыраак салам, бияка да калыңыраак салам. Анан жүн жумшак болгону менен бул деген анын жашынакай дененин сонун кармайт, кыймылдатпай өйкөбөт эч жерде. Бияктарды да оорутпайт, бул лямка дагы денени оорутпайт и дем алат. Денени бетке аябай тартып алганда да бул тердетпейт и көчөгө чыксаңыз да эч ким айтпайт. Бул баягы корсет депчи. И чермийдей болуп көрүнөт. Бияка завязка кылабыз. Бирөөнү берге завязка кылам, а бирөөнү бияка. Экөөнү кылам. Азырынча ошо завязкасы бул жагынан болот. Урматтуу айымдар, азыр мындай кылабыз. Мен сиздерге ооба, албетте мен гребенной лента менен иштейм, бирок айылдагы айымдарга мынакей менде жүн бар. Меринос. Ушу жүндү моундай тыткыч менен, ручной кардер деп коет, тыткыч. Мындайдан иштейт. Мынтип иштейт. Мына урматтуу эжекелер, ушул тыткыч менен могу 2 корсет кылайын деп атам мастер-класста. Экөөнү тең ушу кардачоз менен, ушул тыткыч менен сиздерге бүт жүндөрдүн баарын буга раскладка кыламын. Анан раскладка кылып, увалка кылып, анан ошо сүрөтүн салып атканда берди дагы фальцовочный ийне менен сүрөт тартабыз буга. Именно ушул чермейлерге кантип ийне менен сүрөт тартканды дагы көргөзөбүз. Мына көрүңүздөрбү, мен тытып алдым мындай кылып. Эми биягын полностью азыр бүт куямын жүндү. Бүт раскладка кыламын. Урматтуу айымдар, эмки кадрга чейин биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу айымдар, жанагы лекалды мен көргөзгөм, корсеттин лекалын.
раскладка кылдым ак жүндү. Кардачос менен кол туткуч менен тытып, бүт салып, үстүнө вискозадан салып, үкүнүн сүрөтүн бияка тартып, бияка розаларын тартып койдум. Бул жана фальцовка ийне менен жазылды да. Эми болсо мына много ийне, мындай ийне менен көрүнбөйт деле, ошо фальцовка ийне менен булардын баарын фальцевать эттим, сүрөт салдым. Эми мунун баардыгы борпоң болуп турат. Жүндү салдым, жүндүн үстүнө вискоза салдым, баарын бир сыра увалка кылдым. Могун баардыгы бир сыра увалка. Мындай көрүңүздөрбү, борпоң болуп турат. Берге эмесин коштум, лямочкасын кошуп, сүрүп. Мурунку корсеттерди көрсөңүздөр, кантип лямочканы кошот. Бири-бирине кошуп эле анан берге сүрүп коет. Ошонун баарын жасадым, лямочкаларын кошуп, бүт эметип, анан сүрөт тарттым. Эми мына жарымысын бүттүм, жарымысын азыр мен көргөзөйүн. Мына ак жүндү мындайынан таштап, мондай ак жүндөр бар болчу, остаткалар мурунку проекттерден. Эми ошо жүндөрдү мындайынан таштап, мындай эме болжолдоп, мына розанын эмесин кылып, мындайынан таштаган себеби мына ак жүндөр калың болгон жерлери бирке бияка чыгат да. Калыңыраак кылып эле салып, бир жери калың, бир жери жука кылып сала бериш керек да. Мындайынан баарын даярдап алабыз. Баарын мындай даярдап салып алабыз. Мынакей. Болжолдоп эле. Бул жана гребенной лентанын кезиктери мындай. Мен жана эко-мех кылганда үстүнөн кыркып алгам да. Анан ошодон калган жүндөрдө булардын баардыгы кезик да. Анан сиздер болсо өзүңүздөрдүн жүндөрүңүздөрдү бир аз ушинтип кесип алсаңыздар болот. Ошондо өтө кыска кылбаңыздар. Бир жери калың, бир жери жука, андай увалка болгондон кийин фактурасы жакшы болот. Ушинтип бияка 5 роза кылабыз. Болжолдоп сантиметр коюп коебуз. Мындайынан 5 розаны ушундай кылып коебуз. Окшоштуруп. Так. Моундай күрөңүнөн алып мындайын коебуз, розанын бутактарын кылып. Биринчи увалка кылгандан бул тим эле аябай кирип деле кеткен жок да. Просто мен баягы жүн менен вискозаны эметип койдум. Бири-бирине жабыштырып койдум да. Мындай кылып. Эми бунун баардыгы увалка болгондон кийин жакшы сүрөт берет. Анан кийин эми мыналардын баарын үстүнө таштайбыз мындайынан. Азыр мындай тим эле кочкул болуп көрүнгөндөн кийин ак жүн бияка тебет, мындай бледныйраак болуп калат да. Бледный сүрөттөр өтө мындай ачык болбойт. Интип баарын үзүп туруп мындайынан таштап коюш керек. Мына үкүнүн сүрөтүн көрдүңүздөрбү? Гүлдөрдүн арасында үкү. Азыр мунун баардыгын фальцевать этем, мыналардын баардыгы эме кылат. Ийне менен азыр баардыгын эметип коемун. Бир сыра нары жака киргизем. Анткени бунун увалкасы бар да, кирбей калышы мүмкүн да. Ийне менен, ийнени салганда дагы сүрөтү, ийне менен урганда сүрөтү деп башкача жакшынакай көрүнөт. Жүндөрдүн баарын ушундай таштап коебуз.
Мен мына мондай жипти дагы колдонуп атам. Кара жүндөрүн алып салып туруп, анан ошо ар кандай өңдөрүндөгү жүндөрүн алып, анан азыр колдонуп атам. Бул эми киргенден кийин жакшы фактура, жакшы фактурасын берет, сүрөтүнө жакшынакай берет. Ушундай жиптерди, пряжаларды колдонуңуздар. Мынакей. Мен көп колдоном ушундай жиптерди алып. Анткени башкача эмени да берет да, өңүн да башкача кылат. Берде эми немеси составында жүн 46%, 48% ушундай бар да, анан эмеси кирет жүнгө. Меринос астында да меринос бар. Берге меринос салынды да, мына вискозанын асты меринос, ал жүн негизи тээп чыгат бияка. Ушинтип азыр фальцевать этип, гүлдөрүн азыр жакшынакай алып туруп фальцевать этип бүт дайындап, астына мен губка салам, но астына губка салам, ноолардын астына акырын губканы салып турган фальцевать этем. Мен сиздерге негизи гүлдөрдү улам бирден жасап туруп, андан кийин фальцевать этип, анан улам жылдыра берем. Сиздер ошондой жасаңыздар. Азыр мен сиздерге просто эмени көргөзүп коеюн деп атам да. Гүлдүн өзүнүн кантип гүлдөрдү салыш керек. Аябай кызыктуу. Мына могу жеринде байлагычтар болот. Анткени бул корсет. Корсет, жилетка. Черме эле да, эми бирок арчадан байланат. Анан денени аябай жакшынакай алып туруп, денеге бекем байланат дагы. Эми осанканы да кармайсыздар. Компьютерде отурсаңыздар дагы, бассаңыздар дагы мындай осанканы кармап жүрөсүздөр. Ошонусу жакшы да, корсеттин ушунусу жакшы. Анан бул жүн болгондон кийин эми дене дем алат да, тердебейт. Бекем мындай байлагандан кийин бул дене эз алат, дем алат, эз алат, ызыбайт. Эмени осанканы да кармайт. Ушинтип баары деген дайындап, анан фальцевать этип, анан жашыл вискозаларын да бияка таштап, анан ушунун баарын фальцевать этип, мунун баары деген сүрөттөрүн жакшынакай салып алгандан кийин, мен муну кайра увалка кылам. Эми мына аягына чейин увалка кылып, бүтүрүп, анан могу жерде байлагычтардын баарын бүтүрүп, анан ошо следующий кадр ошондой болот да. Бүткөн эмесин. Мен азыр сиздерге сүрөтүн гүлдөрүн кандай салыш керектигин көргөзүп атам да. Ушинтип эле жүндөрдү таштап эле, анан монтип фальцевать этсе, моундай болуп калат. Мынакей. Буну эми только увалка кылыш керек. Увалка кылып, анан увалка кылгандан кийин бул жакшынакай эме болуп калат. Жашыл, менде жашыл вискоза. Сиздерде жашыл вискоза жок болсо, жашыл өңдүү жүн менен жасасаңыздар болот. Эми мына розалардын жалбырактарын эмеси менен жасасаңыздар болот. Мынтип таштап коем азыр. Бирок мен муну фальцевать этем. Бунун эменен основасы эме болгондон кийин, меринос болгондон кийин бунун баары кирет. Кирип жакшынакай болуп калат. Анан кара жүн менен да бөлүп бирге эметип коем. Окшоштуруп баарын увалка кылып. Эми мурунку корсеттердин видеосун карасаңыздар, мурунку видеодо эле да булчу болгону сүрөт салып атам мен. Болгону ушинтип сүрөт салып, көргөзүп сиздерге эме кылып, кантип эмелерди эметиш керек. Үкүнүн сүрөтүн мен Pinterest'тен алдым.
Pinterest'ten al birinci başынан başladım. Anan mındайынан денеси мына başı bir толық, денеси bir толық, анан мына канаты, биягында куйругу, берде буттары. Анан акырын ошо эмелер менен ар бир жана орусча айтканда бул перышки деп коет да. Анан ар бир ошо перышкаларын бөл кара жүн менен бөлүп, анан көздөрүн эмес, анан тумшугун болсо сары кылып, анан берге бирке жана кулак сыяктуу эмеси бар да. Ошолордун баарын эметип туруп, анан кийин бул розанын бутагында отургандай кылып композиция кылдым да. Анан бунун баардыгы эметкенден кийин, киргенден кийин бунун өңү башкача болуп калат. Өтө мынча кызыл тазыл болбойт да. Эмеси астындагы меринос бир жака тебет, ак меринос. Анан мындай эме өңдөрү бирке эметет. Өтө мындай болбойт да. Кып-кызыл болбойт. Баары бир меринос эмесин кылат. Разбавлять этет да. Баары бир баары деген сүрөттөрүн башкача кылып, анан эме корсет өзү негизи сүрөтү берге келет, арчанан байланып. Эми буну увалка кылгандан кийин мен сиздерге дагы бир сыйра көргөзөмүн. Азыр болсо мен мындай губканы алып, бул жааны акырын көтөрүп, анан увалка кылам. Увалка кылып, мындай сүрөттү, ушундай сүрөттү кылып, ар бир гүлүн увалка кылам. Анан кийин увалка кылып бүткөндөн кийин мен сиздерге дагы бир сыйра көргөзөмүн. Уже бүткөндөн кийин дагы бир сыйра көргөзөмүн, кандай эметкенин. Сүрөттөрүн баарын тартып бүткөндөн кийин үстүнө сетка салып, бүт увалка кылып туруп, анан бул эме сүрөтү киргенден кийин бунун эмеси башкача болуп калат да. Анан ошол дагы кадрда дагы көргөзөмүн. Именно сеткасынын үстүнө салып самындаганда дагы бир сыйра сиздерге следующий кадр болуп көргөзөм да. Мынакей, урматтуу айымдар, мен сиздерге көргөзгөмө чарбадагы эле жүн, меринос. Анан кол туткучка тытып, жүнүн апапак кылып, жашнакай кылып туруп, анан ушуга полный мно раскладкага, мно клеенкасына, көк клеенкага полный раскладка кылдым. Анын үстүндө мындай эмени вискозаны, боз өңдүү вискозаны салдым. Бүт төшөп салдым, анан сүрөттөрүн тарттым. Берде үкүнүн сүрөтү, үкү гүлдөрдүн арасында. Азыр джинсанын үстүнө эме вышивка кылып атпайбы? Кол менен сайма сайып эме чыгып атат да, ошол азыр модага кирип атат. Анан бул корсет. Корсет болгондон кийин бул джинсы сыяктуу бул көрүнөт. Анан джинсанын үстүнө бул баягы сайма сайылгандай болуп эметет да. Мен увалка кылдым. Көрдүңүздөрбү, канча бул кирип кетти. Бул болсо жана биздин лекалыбыз болчу. Эми ошол лекалды мен азыр мындайынан салам. Мына көрдүңүздөрбү? Бул жагы келди. Так, лямочкалары келди. Биягында жакалары келди. Калгандарын баары деген эме. Мен бир аз узунураак кылгам. В общем, ушуга ченесиздер. Кандай увалкасы келдиби, келген жокпу, баягы чичирейт салбаңыздар, чоң калып калбасын дегендей, мына ушул лекалга улам увалка кылып, жүндү киргизип, анан ушуга ченесиздер. Эми биягына баягы завязкалар болот. Эми муну мен азыр дагы жуам самындан, анан кийин уксуска салам. 5 литр ызык сууга 1 кашык уксус, чоң кашык уксус кошом. Анан муну чылап коем. Чылагандан кийин муну чыгарам, кайра муну чайкайм. Анан кийин буну дагы мантышницага салам. Мындайынан оруп. Көрдүңүздөрбү, мына биякта сүрөттөр көрүнөт. Мындайынан оруп, анан мантышницага мындайынан салып туруп, анан дагы бир 50 минут бышырып коем. Ошондо бул жашнакай болуп, мындай түктөрү чыкпай калат да. Жашнакай болуп, аябай сыймыкай, жашнакай эми кандай десем, кийиси бышып калат. Мастер-класс бүттү. Баардыгыңыздарга чоң рахмат.
ушул убакытка чейин ушул мастер-классты көрүп эметкениңиздерге чоң рахмат. Колдонуңуздар. Биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазып, биз менен бирге болуңуздар.